Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын негизинде 5 жыл бир жерде иштеп жаткан мектеп директорлоруна конкурс жарыялоо иштери башталган. Жалал Абад шаарында жалпы 20 мектеп болсо, анын 3 мектеп директоруна конкурс өткөрүлөт. Калгандары акыркы иштеген жеринде 5 жылдык мөөнөткө жеткен эмес. 3 мектептин директору биринки күндө конкурска катышып атат. Алар 17-6 жана 12 мектептер. Анын ичинен 6 мектеп менен 12 мектептин директорлору конкурска катышууга өздөрү макулдугун берди. Ал эми 17 мектептин директору конкурска катышпайм деп өзүнүн арызын жазып берди. Жарлыктын чыкканынын негизги максаты мындан ары мамлекеттик жана муниципалдык баштапкы негизги жана жалпы орто билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин жогорку кесипкөй кадрдык курамын түзүүгө, кадр саясатын ишке ашыруу, билим берүү чөйрөсүн башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Мындай жарлык өз учурунда кабыл алганын жашоочулар белгилешип, кесипкөй жетекчилерди тандоо мезгили келди деп кошумчалашты. Тыйындын эки жагы бар дегенде эми жакшы жактары кээ бир директорлор отуруп алып же иш кылбайт, 5 жылда деле 10 жылда деле эч кандай иш кылбайт. Кээ бирлер чындап 15 жылда иштесе дагы мындай эки мектепти оңдоп чындап чүнгөгүнөн ушу иштине өзүнүн мындай арнаган директорлор бар да. Мен ага көз карашым жакшы эле. Азыр эми конкурста тем более эски директорлор катышса болот дегенге мен ошол президенттин жарлыгына мен согласенмин. Жакшы оюм түз, пикирим түз. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 468 мектеп бар болсо, анын 179-да директорлор бошотулуп, бош вакансиялар жарыяланды. Бүгүнкү күндө директор болом дегендер документтерин онлайн түрүндө тапшырышууда. Анын убактысы 8 август күнү аяктайт. 8 августка чейин бардык мектептин директор болом дегендер арызын берет. Бул дагы баягы санариптик ыкманын негизинде арыз беришет дагы, документтер өткөрүшөт. Документ өткөргөндөн кийин азыр бизге бүгүн маалымат алдык. Жалал Абад областындагы 179 мектептин директорлору үчүн Жалал Абад мамлекеттик университеттин базасында тестирлөө өтөт. Тестирлөөнүн датасы да такталды. 10, 11, 12 августта өтөт деп. Бардыгы буга адам ресурстары катышпайт. Компьютердик ыкмада деп айтабыз. Өткөрүлүп жаткан конкурска бошотулган директорлорда кайрадан катышууга укуктуу. Конкурс онлайн тестирлөө түрүндө өткөрүлмөкчү. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.